Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Өзүмө тааныштырып өтсөм, мени атажаным Шарматова Мамура Арал райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында жетектөөчү адис болуп иштейм. 2024-жылдын 23-сентябрында кыргыз тил макамын алгандыгына толук 35 жыл болот экен. Ошол себептен бардык кыргызстандыктарды тил майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кыргыз тил бул кылымдарды каарыткан тил болуп эсептелет. Ошондой экен, кыргыз тилде тарыхтан эч ким учура албайт. Анда эмесе мамлекеттик ишканаларда кыргыз тилде жүрүүсү боюнча кичине анализ жүргүзүп өтөбүз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып өтсөңүз, өзүңүздүн милдеттериңиз тууралуу жана иш кагаздарын жүрүшү боюнча кичине маалыматтар берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мен Мадрахимова Дилафуз, Араван райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында каржы эсеп жана отчеттолук бөлүмүндө адис болуп жумуштайм. Мен сиздерди 23-сентябрь мамлекеттик кыргыз тил күнүнүн 35 жылдык мааракеси менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин мекемеде иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы номер 120-токтомунун негизинде иш алып барылат. Кыргыз тили кылымдардан куралат. Кыргыз тили бизге жеткен бул анык. Манас атам сүйлөп келген бул тилди манкурт болбой сактайлычы, суранычы. Өзүңүз тааныштырып, кыргыз тил боюнча 2 ооз сөз сүйлөп кетсеңиздер. Саламатчылык. Мен Шарипова Жамал Амирбековна, Араван райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысынын орун басары. Мен кыргыз тили боюнча урматтуу мекендештерим, ардактуу кыргызстандыктар, кымбаттуу кесиптештерим, сиздерди 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле элиме, журтума ынтымакчылыкты, токчулукту, молчулукту каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат эжеке.